что ли? Нет, какой? Вы думаете, никак? Вы, пожалуйста, говори уже. Зачем вы фотографировали? Надо же именно мне. Там я буду интервью брать, вы просто фотографируете. Да просто микрофон хочу. Вот, а Затык, например, не стесняется. Это настоящее микрофон. Ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды кайра көтөрүп чыгып, чет өлкөлүк агенттер деген макамды бермей сайын биз Кыргыз мамлекетинин ичинде тынчтык болбойт экен. Сырттан каржыланган саналуу бейөкмөт уюмдар иштеп аткан бийлик бутактарына да тынчтык бербей, бийликке ичине киргенге аракет жасап, биздин Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө тоскоолдук кылып атышат. Ушул чакырылышта мыйзамды көтөрүп чыгып карайлы. Чет өлкөлүк тынчы дос болбойт. Бозу табыс буякта. Эгерде мына бүгүн косметика көчүп кетсе топ алдым мен. Биз бар болсун урбайт элек токмоктоп айтып. Биз аны өзү жок. Биз мэрия арыз жазганда айттык. Биз тынчтык чогулуш өткөзөбүз деп. Ошон үчүн коомчулукта өзүңүздөр билесиздер, кайдыгер эмес жарандар, ошо Турсунбай Бакыр уулу баш болуп, Нуркамил Маталиевдер, аларды коштогон патриот улан кыздар биригишип туруп, ошол бейөкмөт уюмдардын аткарган бүгүнкү күндөгү коомго тийип аткан таасири боюнча атайын митинг уюштурушуп, пресс-конференция беришти. Мени бул блогерлер чакырганы, бул чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзамдын автору негизинде. Мага кошулган Надира Нурматова, Мадарик Муталиев. Ошолар 3 депутат биз ушул эки окууда өткөн 3-чү окууга келгенде бул жерде жогорку кеңеш менен президент ойноп кетти. Бул мыйзам керек эмес деп алар таасир кылышты, алар уюмдар, бейөкмөт уюмдар бул мыйзамды 6-чакырыш карасын деди. Ошонун натыйжасында алар мага да кайрылышты, жогорку кеңешке да кайрылышты. Атайын мен ушул жогорку кеңеште депутаттарга төрагага жеткирип кою боюнча сурангандыгы үчүн официалдуу түрдө мен кайрылдым. Негизи көз карандысыз медиалар эмне үчүн керек? Булар мамлекетти бөлбөйт, мамлекетке туура эмес терс таасирин тийгизбейт. Эркин көз карандысыз массалык маалыматтар берет. Ошон үчүн массалык эркин көз карандысыз массалык маалымат каражаттар бул бийликтин эң биринчи досу. Факто иретинде ушул нерсени көтөргөн жарандык активисттерден биз бул жакта бул менимче Говори ТВ Кыргызстандык болушуңуз керек. Бизге жакшы ушул семейлерге көбүнчөсү басым жасап атабыз. Азырынча жарандык активисттер аз бул байге эмне деп айтып кетти, Кудай билет, бирок бул ар бир адамдын оюн сүйлөйбүз, пикирин сүйлөйбүз. Бул иноагент деген мыйзам буга чейин жазылган. Кече эле Россияда кактустун кожоюндарына кабыл алынбадыбы? Кече жакында эле. Бул аларга чейин эле жазылган. Турсунбай Бакыр уулу. Биз жарандык активисттер, Кыргызстандын жарандары ушул нерсеге азыр элдин бар жогу телефондо отурбайбызбы? Не болду деп, кандай маалымат чыкты деп. Бул сырттан каржылагандар өзүнүн көз карашын биздин кыргыз элдин адилеттүү айкөлдүгүнөн, кичпейилдигинен пайдаланып, ар кандай элдин башына алып атышат. Ошо биз мыйзам киргизсин деп атабыз. Иноагент деген. Биз ал мыйзамды толугу менен көпчүлүк үстүртөн билебиз. Анын түпкү маанисин. Анан ал жерде дагы ошол жылы жазылган экен, бирок биздин өлкөбүзгө каршы келе турган нормалар бар деп атышат. Аны биз карап чыгышыбыз керек. Kutsuru bulgun, kaytmagan ata baba ulu canın. Tartık durmak buluş üçün anda. Erken geç bulup bilsen bugün oygun. Jetpisin büyük terge ümit düşsün. Kança can
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин жыйындын чогулушунда мен эмнени айткым келет? Биринчиден, бир каржылаган жердин журналисттери болуп ушул күнгө чейин бизде иштелип келгендиктен биздин акыбал мына бүгүн Кыргызстанды 10го 15ке ар бир саясатчыга кандайдыр бир уюмга же динге ушуга бөлүп ушунун баарына келатканга биздин журналисттердин арасына жик салууга бүгүн салымы зор болуп келди ушул убакытта. Тармакты жакшы билем. Анан биздин талап, биздин жарандык активисттер, байкелер айтып кетти. Ушул азыр биз журналисттердин баарына каршы эмеспиз. Биз баарыбыз кыргызбыз, баарыбыз кыргызстандыкпыз. Ошол Кыргызстанды көтөрчүбүз. Кээ бир ошо сырттан каржыланган нерсеге ушул мындай бир калыс болуп, өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоп койгула деп ошондой ызычуу болуп атат. Аны сөз эркиндиги деп атат. Сөз эркиндигине басым жасоо эмес бул. Сөз эркиндигине каршы келген дүйнөлүк немеде 3 норма бар. Birimizge gel. Milletin